Alımlar aytışat, hakim, danışmanlar aytışat. Men amile seb'aten dune seb'atin lem yentefi' bima ya'mal. Kim jeti nersesiz atkara turgan bolsa, atkargan nersesi payda berбейт дейт. Avvaluha an ya'mala bil khawfi dunal hazar. Бирөө айтат, мен Кудайдан корком дейт дагы, бирок туш келген нерсени кыла берет. Мен Кудайдан корком деп коюп, любой жака оңго дагы, солго дагы басып кете тургандар бар го. Мен Кудайдан корком деп туруп, бирок ошол жаман иштерден сактанбаганың пайда бербейт дейт. Демек ошол сөзүңө татыктуу болушуң керек экен, Кудайдан коркушуң керек экен, сол жака баспашың керек дейт. İkincisi an ya'mala bir raca'i duna talab, yani yaqulu inni arju savab Allah Teala ve yatlubuhu bil amali salihah. Lem tentafi maqalatuhu şey'an. Emi ikincisi deyt. Men ümit kılam dep turup talap kılbo deyt. Ha, men Kuday buyursa beyişke düşem da dep koyot dagı talap kılbayt da. Men Kuday buyursa ölsem beyişke düşem deyt dagı, namaz dagı okubayt, sadaka dagı berбейт, eç nerse kılbayt, meçitke dagı kelbeyt. Мындай адамдар толтура го. Мен Кудай буйрса өлсөм дейт дагы, муну адам напсиси бар го, адамга ушундай үмүт берип коет. Ушул эң жаман нерсе. Ушул адамга баягы бир воображенияларды, бир өзүнгө иллюзияларды башына түзүп алат. Өзү намаз окубайт, жакшы иштерде жүрбөйт, мечитке келбейт, бирөөгө бир жакшылык кылбайт дагы, анан башында бир иллюзия, бир картиналарды түзүп алганда, Кудай буйрса мен эң жакшы, эң кичүүсү жүрөк таза болсо болду дейт. Жүрөк таза болсо болду. Кудай буйрса мен өлө турган болсом бейишке кирет дейт да. Шайтан кулагына кирет дагы, ооба сен өлсөң бейишке киресиң деп коюп, ошентип жалган үмүткө ишенип алып жүрө берет адам. Эң жаманы анан өлгөндөн кийин анан кийин эме кыласың да. Ölgöndөн keyin anan көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул ölgön адам баягы сууга чөгүп кеткен адам бар го, сууга чөккөндө сен ушул не бар, бир шак барбы же бир бутак барбы, бир нерсе бар, мисалы үчүн бирөө жий ыргытабы, ушундай кармайсың го, ушундай кармаганга аракет кыласың. Ölgön адам ушундай болот экен да. Ушул бир сообум бар экен, намазым бар экен, нем бар экен деп туруп ошолорго кармаганга аракет кылат экен да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, өзүбүздү жалган үмүттөр менен, жалган нерселер менен толтуруп албашыбыз керек да. Мындай нерсе сахабаларда дагы болгон эмес. Ашаратул мубашширин, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн 10 сахаба дагы мындай сөздөрдү айткан эмес. Мындай үмүттөрдү кылган эмес. Biz bolsa ümit kılıp alabız dagı, buyursa men mecitke kelip atam, men imamмын деп, misal үчүн менде деле болушу мүмкүн да. Мен деле жыргатып атам, мынча жылдан бери азан айтып атам, мынча жылдан бери калбай багымда токуп атам дешибиз мүмкүн. Бирок гарантия кылып албашыбыз керек да, өзүбүзгө үмүт кылыпчы. Сахабалар дагы эмне, бейишке сен өлгөнүңдөн кийин бейишке түшөсүң деген сахабалар дагы деп туруп амалды таштап койгон эмес да. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эмне кээде биз жалган үмүттөрдү, жалган картиналарды түзүп алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Бул үмүт жөн эле амал кылбастан үмүт кылган, бул туура эмес дейт. Бул эч бир пайда бербейт дейт. والثالث بالنية دون القصد، يعني ينوي بقلبه أن يعمل بطاعة والخيرات ولا يقصد بنفسه ولم تنفعه النية. İkincisi niyet kılat, daima ile niyet kılat. Bирок hareket kılıp basıp barbayt. Men жүрөгүмдө бар, buyursa niyet kılam, men sadaka verem. Buyursa men niyet kılam, mecitke baram. Buyursa men mындай кылайын дейт. 10 жылдан бери, 15 жылдан бери айтып жүрөт, баягы сөздөрдү эле, баягы кассета кайра эле ошо башынан аягына чейин коюлат, бирок баягы адам ошол эле. Күндөр өтүп атат. Адам ошол жалган үмүт менен жашап жүрө берет экенсиң да.
Özüңdü жалган нерселер менен алдап, Кудай буйрса мындай болот, андай болот деп туруп жүрө берет экенсиң. Ошон үчүн күндөр кетип атат, бирок ниет кылгандан кийин эмне амалга ашырыш керек дейт. Варраби'у бид-ду'аи дунал жахди. Төртүнчүсү дуа кыла берет. Эртеден кечке отуруп алып дуа кыла берет, бирок аракет кылбайт, действие кылбайт. Бул нерсе дагы пайда бербейт дейт. Дуа кылып эле эртеден кечке Кудайдан сурап эле, Кудай мага мананы бер, тигини бер, бейишке чөйүн дебес. Дуа кылгандан кийин эмне кылыш керек экен, урматтуу бир туугандар, аракет кылыш керек дейт. Аракет кылмайынча болбойт дейт. Бешинчиси бил истигфари дунан надами. Истигфар кылат, бирок өкүнбөйт дейт. Истигфар кыласың эртеден кечке астагфирулла, 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 астагфирулла деп, бирок жүрөгүңдөн сожаление жок болсо, өкүнбөй турган болсоң, өкүнбөсөң эле астагфирулла деп коюп туруп дагы кайра мурдагы жака кете берет. Астагфирулла деп туруп дос чакырса кетет басым. Мисалы үчүн күнөөнү дагы кылып кете берет да, астагфирулла деп коюп солго басып кете берет. Ошон үчүн эмне? Сен астагфирулла деген сөзүң жашоодо иш бермейинче оозуңда жөн эле эмне болбош керек экен? Айтыла бербеш керек экен. Астагфирулла деп айттыңбы? Ошол сөзгө эмне кылыш керек экен? Амал кылыш керек экен, урматтуу бир туугандар. Анан жетинчиси васадису бил аланияти дунас сариро. Мына бардыгыбыздын эмебизди ача турган алтынчысы дейт. Бил аланияти дунас сариро. Өзүң жалгыз калган кезде дейт. Bir konçinli adam bolup özün жалгыз калган кезде адамдардын арасына чыкканда масканы кийип чыга калсаң дейт. Бул пайда бербейт дейт. Өзү үйдө калсаң, өзүң калсаң намаз окубайсың, эчтеке кылбайсың. Жамандыктардын бардыгын көрөсүң. Телефонуң чукуласа, мисалы үчүн бир жаман нерселер чыгышы мүмкүн. Бирок элдин алдына чыкканда дейт, элдин алдына чыкканда дароо эле апак болуп чыга каласың дейт, аппак болуп. Bunun dağı payda vermeydi deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. En kıyamet günü bankrot bola turgan adam kim degende, bankrot bola turgan adam adamdardın aldına deydi. Uşul appak bolup çıkıp körünüp, adamlar ayavay jakşı, bul moldo, bul takva, bul dep adamlar maktap жүрүп, бирок өзү жалгыз калган кезде жаман иштерди кылып кыяматка барган адам дейт да. Элдин алдында бардыгыбыз эле ассаламу алейкум деп аябай апак болушубуз мүмкүн экен да. Бирок өзүң жалгыз калганда комнатада же бир жерде өзүң жалгыз калганда не кылып атасың дейт. Ушул нерсе маанилүү дейт да. Ошон үчүн өзүбүз жалгыз калгандагы дагы абалыбызды оңдошубуз керек. Ким өзү жалгыз калгандагы абалын оңдой турган болсо, өзү жалгыз Кудай менен жалгыз калган кезде таква боло турган болсо, ошол кезде оңоло турган болсо, Аллах Таала дейт, ал адамды элдердин арасында кадырын көтөрүп коет. Аллах Таала ал адамды элдердин арасында кадырын көтөрүп коет дейт. Мына бул нерсени мен дагы жашоомдо көрүп жүрөм. Мен дагы мисалы үчүн бир жерге конок болуп барсам, бир күн конок болуп бардым да, эми бир жерге барып калсаң, мисалы үчүн ашка же Куран окутууга, эгерде ошол күнү менин мисалы үчүн багымдат намазым каза болбостон, мисалы үчүн бирөөнү гыйбат кылып койбосун, эми пендесиң да, сен молдо болсоң деле таптаза эмессиң да, мисалы үчүн святой эмессиң да, баары бир бирөөгө кошуласың да, бир гыйбат кылып коесуң, бирөөнү жамандап коесуң, же тилиңден чыгып кетет мисалы үчүн. Бир кичине күнөөң боло турган болсо, касиягың боло турган болсо, ошол күнү бир жерге барсаң, бир босогодо калып кетесиң, адамдар дагы сени сыйлабайт да. Качан сен Алланын алдында таза болуп туруп, ошол эл алдында кандай болсоң, Алланын алдында дагы ошондой таза болуп бара турган болсоң, ошол күнү амалдарың жакшы, бекем болуп, таква болуп бара турган болсоң, адамдар дагы сени башкача кабыл алат. Өтүң төргө келиңиз деп жакшы сыйлайт. Неге?
Allah Taala oşol senin takvalığındın negizinde Huday Taala oşol pendelerdin жүрөгүnө seni salıp koyot. Palançı Bahtiyar Bayka keleta tosup algıla dep.